Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da öz sözünde innema yuvaffas sabiruna ecrahum bi gayri hisab. Az-Zumar suresi 10. ayet. Albatta sabırdılar erten kıyamet günü soğup sıylıkların esepsiz alışat deydi. Çegi yok, esebi yok alışat deydi. Sabırdılar deyip atады. Бұл дегені ертең қиямат күні Алла Субханаху ва Тағаланың алдында сабырдуулуктун сооптору ушунчалык улук, ушунчалык чоң дегени. Себеби Алла Субханаху ва Тағала алар сабырдуулар соопторун, сыйлыктарын чеги жок, эсеби жок алышат деп. Бул аяттагы ас-сабирун, сабырдуулар кимдер? Сабырдуулук деген, бул аяттагы сабырдуулук деген кайсыл сабырдуулук? Кайсыл нерселердеги сабырдуулук? Аш-Шейх Ас-Саади рахимахулла жана башка илим ээлери эскергендей, ва хаза аммун фи жамии анваи сабр. Бул аяттагы сабырдуулук, бул ошол сабырдуулуктун бардык түрлөрүндөгү сабырдуулук. Тагыраак айтканда, илим ээлери сабырдуулуктун 3 түрүн эскеришет. 3 түрүн эскеришет. Ас-сабру аля акдариллахил му'лима. Биринчиси Алла Субханаху ва Тағаланын тагдырындагы бизге жагымсыз болгон, бизге кыйынчылык тудурган, бизге машакат алып келген тагдырына сабыр кылуу. Биздин жашообуздагы бардык нерсебиз, ар бир нерсебиз тагдырыбызда жазылган. Кандай жашайбыз, эмнени көрөбүз, кандай абалда жашайбыз, бардык нерсебиз тагдыр болуп жазылган Алла Субханаху ва Тағала тарабынан. Эми ошол тагдырыбызда кээ бир түрү бизге жагымсыз, бизге бир кыйынчылык тудурушу мүмкүн. Биз ал нерсени, ал тагдырыбызды жашообузда көргөндөн кийин билебиз. Себеби биз тагдырыбызды боло элек билбейбиз. Эмне нерсе тагдырыбызда жазылгандыгын. Эми ошол бизге жагымсыз тагдырыбыздагы жагымсыз нерсе болуп аткан болсо, кыйынчылык, балелер, сыноолор, машакаттар, биз ошол нерсеге сабырдуулук кылышыбыз керек. Мына ушул тагдыр жагымсыз, бизге жагымсыз болгон тагдырыбыздагы нерселерге сабырдуулук кылуу. Бул сабырдын биринчи түрү. Ас-сабру аля акдариллахил му'лима. Аллахтын бизге жагымсыз болгон, кыйынчылык тудурган тагдырына сабырдуулук кылуу. Экинчи түрү вас-сабру ан маасиhi. Алла Субханаху ва Тағала күнөө деп эсептеген, кайтарган, тыюу салган нерселеринен узак болуудагы сабырдуулук. Алардан четтенип сабырдуу болуу. Аллах арам кылган нерселерден алыс болуудагы сабырдуулук. Күнөө иштерди таштоодо дагы сөзсүз түрдө сабырдуулук керек. Эгер сабырдуу болбосо, ошол күнөөлөргө түшөт, арам нерселерге түшөт. Кандай нерсе болбосун. Кандай динибиздеги кайтарылган, тыюу салынган нерсе болбосун, ошол нерседен алыс болуу үчүн биз сабырдуулукка муктажбыз. Демек бул сабырдуулуктун экинчи түрү. Биринчи түрү айтканыбыздай тагдырдагы жагымсыз, машакаттуу, кыйынчылык нерселерге сабырдуулук кыла турган болсо, сабырдуулук кылып болгон болсо, экинчи түрү күнөөлөрдөн алыс болуудагы сабырдуулук. Күнөөлөрдөн алыс болуп четтенүүдөгү сабырдуулук. Үчүнчүсү вас-сабру аля таатихи субханаху ва таала. Аллах Таалага кулчулук кылуудагы сабырдуулук. Сабырдуулук менен токтоп калбастан, ажалыбыз келгенге чейин кулчулук кылып баруу.
Аллах Таалага ибадат кылуудагы, динин кармануудагы, пайгамбарын саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүдөгү сабырдуулук. Бул сабырдуулуктун үчүнчү түрү. Мына ушул 3 түрүнө бүт бардык сабырдуулуктун бардык түрлөрү кирип кетет. Мына ушул 3 түрүн эскердик сабырдуулуктун. Бардык түрү азыркы аяттагы эскерилген сабырдуулар деген Алла субханаху ва тааланын сөзүнө кирет. Мусулман адам Аллахтын тагдырына сабырдуу болуп жашаганга аракет кылуу керек. Ал тагдырдагы жагымсыз нерселерге сабыр кылбаганда, аларга ачууланып жаман сөздөр менен сүйлөп, Аллахка шек келтирип, же болбосо кыймыл аракет менен жаман бир жолдорго баруу, бул ал тагдырды өзгөртүп жибербейт. Тескерисинче инсандын өзүнө гана зыян. Жана ошондой эле күнөөгө батат. Жана азыркы аятта эскерилген сооптордон кургалат. Демек мусулман адам Аллах субханаху ва тааланын тагдырына сабырдуу болгонго аракеттенүү керек. Жана ошондой эле айтканыбыздай күнөө иштерден алыс болууда сабырдуу болуу керек. Дүйнө кыска. Күнөөлөрдүн лаззаттары, анын бир рахаты, эгер кылса деле ал бат эле калбай бүтүп кала турган нерсе. Бирок анын жазасы, анын өкүнүчү, анын зыяны калат. Аллах сактасын. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таалага кулчулук кылууда сабырдуу болгонго аракет кылуу керек. Ар бир ибадатта биз сабырдуулукка муктажбыз. Намаз болсун, зекет болсун, кандай ибадат болбосун, орозо тутуу болсун, жана башка исламдын буйруктары. Динди кармануу, сүннөткө бекем болуу, бардыгында сабырдуулук керек. Биз мына ушул сабырдуулуктун бүт бардык түрлөрүндө бекем болуп, сабырдуу боло турган болсок, сүйүктүү мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таала бизге эртең соопторубузду, сыйлыктарыбызды эсепсиз, чексиз, сансыз берем деп атат. Аллах субханаху ва таала баарыбызды сабырдуу кылган болсун. Аллаху алям. Саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад.